Ол саат 2-де келчү министрлер кабинетinin өкүлдөрүнө санариптик өнүктүрүү министрин дагы кошуп койсоңуз, миграция кызматынын жетекчисин, транспорт, тышкы иштер министрлиги мына бүт баарын чакырышыбыз керек. Анткени мына айыл чарба айтылды. Алмаз Акынжанович, чын эле мына жанагы Орусияга болгон санкциялардын кесепети бизге дагы тийип атат. Мына коллегаларым айтып өттү, доллардын куну боюнча жылына 2,5 миллиард доллар которгон биздин мекендештер Орусиядагы азыр өздөрү жумушсуз калуу коркунучуна кептелди. Алардын агымы келсе биз эмне кылабыз? Бул жерде кандай жумуш орундарын түзөбүз? Же кайсыл башка мамлекетке дагы кандайдыр бир келишим түзө алабызбы? Ошол сыяктуу маселелерди ойлонушубуз керек. Уинстон Черчилль айткандай, чоң кризистер чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратат дейт. Мына бир жумадан бери бизге Орусиядан бүт IT адистер келип атат. Ошону бизде могул жерде IT технопаркы бар. Ошол жакта бир имарат берип жайгаштырсак, Белоруссиядан, Орусиядан күнүнө ондогон IT адистер келип атат. Ушу Кыргызстан арзан, мындай бир тынч стабилдүү өлкө деп. Ошолорду жайгаштыруу жагындагы биз ойлонушубуз керек деп ойлойм. Рахмат. Рахмат.